Мал айты қанша болды? Қой еті? 400-ден? Екі өтеңе? Базар қорған. Қалла қанша тұрады? 25 октябрь. 420 сом дедің бе? 420 сом. Қашан көтерілді 420-ға? 120. Мен базардан 400-ден алдым да ғой. Бердің басы башқаша ба? Жоқ, бар жоқ бірде емес. Базар қорғанның центрінде. 420 неге? Неге андай көтеріп қойдыңар? 7 ноябрь 2020. А? 250 сом. Балықша қаншадан болды? 150 сом. Лимоныңыз қаншадан? Лимон 15 сом штук. Штук 15 сом. Тоғықтар қаншадан болды? Тоғыз қаншадан болды? 7 ноябрь 2020. Мал еті қанша болды тақсыр? 420 сом. Қойды қойшы? Қойдыкі да. Хорошо. Тоғы еті қанша болды? 250 сом. Бұл домашний ба? Домашний тоқ. Бар екен тоқ. Хорошо. Так, базар қорғандағы бағалар бұлар. Шашлықтарыңыз қаншадан? Фарштар? 25. Кусковойлар ше? Кусковой жоқ. Қанша? 25 сом. Қанша пайызы ет бұл жерде? Қанша пайыздан? Түсінді? Проценті. Фаршыңызды? Килосынан 100 граммдан нан. Нан, а? Кусковойыңыз қанша дедіңіз? Кусковой жоқ. Фарш. Бір 2020 жылы бұна. Олар 5 литр шығады, ше шықпайды. 4 шенті шығып қалшы. 550 сом болады. Мұна өкімет майлардың бағасын қарағылай. Янтарь. Не себептен мұндай майлардың бағасы өсуді жоғырылады. Демек, искусственный дефицит қылуды. Коронавирус болса әлем екен. Ошол эле, түшүм ошол эле өндүрүш. Карантин болуп калса эле бааларды көтөрүш керек. Булардын да басы көтөрүлдү, кушенкалардын. Нелердин басы көтөрүлдү дагы? Май менен эттердин басы көтөрүлдү. Так. Құм шекерінде басы көтерілген 50-55-тен сатылды. Кетті ғой? Қымбат болған себептен көтеріп қойдыңар ғой? Қымбатласа кетті. Ошол эле май. Аралашқан немені сатырша тонап ойлап қойсыңыз. Барды араласқан. Чөбүңүз канчадан? 320 килос. Сары май 350. Бирсире обзор кылып өттүк. Базар бааларын. Өзіңер көрдіңер, еттің басы 420 сомға көтерілді 7 ноябрь 2020 жыл. Урбатты өкмет ушул еттің басын сөз көзөмөлгө алыш керек. Мисалга, мына жерге статистикага кайрылып кетсек, азыр бир маалыматтарды айтып кетейин силерге. Убойдун цехтан 2016 жылкы 1 килограмм еттің басын айтып кетсек, 208 сом. 2017 жылы 212 сом 4 тыйын. 2018 жылы 216 сом 6 тыйын. 2019 жылы 221 сом 3 тыйын. 2020 223 сом 3 тыйын. Эми уйлун так, мына 2000 мына койлор менен эчкилердин баасы саны. Кыргыз Республикасы боюнча 2015 жылы 5 миллион 929 кой. 2016 жылы 6 миллион 222 554. 2017 жылы 6 миллион 775 кой. 2018 6 миллион 167 949 кой. 2019 6 миллион 266 739 кой. Мына ар бир кыргыздын жаранына бирден кой болуп турат. Эми поголовье коров. Ойларды алайлы 2015 жылы 757 423 бодомал. Эми 2016 жылы 769 933.
Так, 2017 жылы 789.796, 2018 жылы 812.596, 2019 835.277. Азыр Өзбекстанда 1 килограмм еттин баасы 560-600 сом. Бизде 420 сом болду. Ар бир кыргыз жаранына бирден кой туура келет экен. Азыр ар бирине бирден тооктан берсек, анан 5-6 адамга бирден жылкы. Азыр бизде эмне кылыш керек? Өкмөт срочно чегарага мал койлорду саткан токтотуш керек. Контрабанда менен өтүп атат. Уурдап өтүп атышат чегараларда жана жабылбаган зоналарда пограничниктерге акча берип өтүп атышат. Андай фактылар бар көп. Акча берип өздөрү ошол жерде иштерин. Азыр биринчи маселе бизде азыр эт маселесин чегараны токтотуш керек, жабыш керек. Касапчылар менен сүйлөшүш керек. 1 килограмм убойн цехтын баасы 220 сом болуп атса, 230 сом, мейли 250 сом болсун. 300 сомдон ашырбаш керек. Эгер чегара жабыла турган болсо, эттин баасы ылдыйга түшөт. Эгерде мына өткөндө да карантинде, коронавирус учурунда дагы эттин баасы такыр түшкөн жок да, көтөрүлдү. 300, 320, 350, анан 400 көтөрүлүп кетти. Чегара ачылганда аны 400-420 сомго көтөрүлдү. Бул чегарага шылтып алышат, чегарага сатылбаган мезгилде дагы эттин баасы жогору болуп турган. Мындан 2016 жыл болсо керек эле биздин райондун акими Талай экен. Эттин баасы 270ден 320 сомго көтөрүлгөн. Атам барып акимге айткан, эттин баасын түшүрбөйлү, булар эмне искусственно көтөрүп атат депчи. Ошол учурда аким Сузактын, Окендин, Базар Коргондун күчү менен ортодон бир мал сатып алып, бодон мал касапканада сойгондо 1 килограмм эттин баасы 220-22 сом, 25 сом тегерек болгон. Ошондо 250 сомдон ашырбайсыңар деген. Касапчылар бир аз наразычылык билгизгенде 270 сом баганы бекитип берген. Ал аким болуп иштеди. 1 жыл өтөй ал кетти. Ал жерден кеткенден кийин эттин баасы дароо 300-320 сомго көтөрүлдү. Мына бир эле целый өкмөт кылбаган ишти, бир эле аксакалдын демилгеси менен атандым. Бир акимдин аракети менен бул маселе чечилип атат. Демек бул маселени чечип койсо болот. Мисалга 400-300 сом болсо 120 сом акча ар бир жаранга эконом болмокта. Эгер эттин баасы 300 сом болсо болгон учурда да. Эгерде чегаралар жаба турган болсо эттин баасын кайра 270 сомго түшүрүп койсо болот, 280ге. Мейли инфляция болсун, 10 сом, 80 сом болсун. Ошондо дагы 10 сом кошулуш керек да, туурабы? Ошондо дагы 280-290 сомдон ашпаш керек эттин баасы. Мейли эттин баасы эме доллар курсу 100 сом болсун. Ошондо да 300-320дан ашпаш керек. 420 деген бул эмне деген баа? Ушул маселени тез арада көрбөсө болбойт. Эт жей албай көп жарандарыбыз кыйналып атат азыр. Эми иштегендер жеп атат, иштебегендерчи. Пенсия алгандар бар, 3000ден 2000ден пособие алгандар бар. Айлык аздар. Бир айда 1 килограмм эт сатып алгандар бар да. 3 айда эт жегендер бар. Өзбекстанда мен маалыматтарды угуп атам, ал жерде 6 айда 1 жылда эт жегендер бар экен да. Ошол маселени өкмөт тез арада чечиш керек, караш керек. Антесе жарандарыбыз кыйналып кетти. Азыр май менен ошол эттин маселесин чечиш керек. Чечпесе болбойт. Күндөн күнгө баа өсүп атат. Доллардын курсу 80-82 сом болуп атат. Ал курска карабай деле эттин баасын регулировка кылса болот. Антимонопольный служба бул жерде иштебей атат. Ошол маселе боюнча четко так иштеп койсо болот. Өтө деле кыйын маселе эмес. Чечим керек болгон. Бир жер эгер чечим чыгарса 300 сомдон ашпайт же 270 сомдон. Бул маселени оңой эле чечип койсо болот. Кошуна өлкөгө убактылуу болсо дагы ошол чектөө иштерин малды, койду сатуу чектеп туруш керек, сатпай туруш керек. Ичара могу маселени чечип алгандан кийин, анан эгер ашып калса Кыргызстандан, анан сатса болот. Ашпаса, өз үйүңөн оокат ашпаса, балдарың ачка турса кантип бересиң? Ооба, кошуна менен бөлүш керек, тыгыз мамиледе, жылуу мамиледе болуш керек, бирок өзүң элиң ачка турса эмне кыласың? Кымбат баада сатып алса.
өзің маселеңді шешпей тұрып біреудің маселесін қантып шешесің. Өзіңе жардам бермей тұрып қантып біреуге жардам бересің. Демек қырғыз елі бірінші өзіне жардам беріп алыш керек. Жаңағы айына пособие алғандар бар, 5 баласы менен, жалғыз қалған енелер бар, мысалы 2000 алады, 3000 алады, 5000 алады. Алар қайдағы 1 килограмм ет, 200 грамм ет те жебейді алар. Андайлар көп бізде. Пенсия алғандар бар, 3000 баласы таштап кеткендер бар, қаросы қалғандар, же баласы іштебегендер бар, баласы жоқтар бар. Эми қырғыз елін қарасаң өте қиналған ел көп. Тура жашаған елдер айта бериши мүмкүн ар нерсени. Бай адамдар, же орта жашагандар, бирок биз массанын 80% элдин жашоосун ойлошубуз керек да. Байлар, колунда барлар, средний класстар бизде жашап кете берет, алар мүмкүн возмущение болушу мүмкүн, мен айткан сөздөргө акылдуу сөздөрүн айтып, бирок жалпы элди ойлошубуз керек да. Карапайым көпчүлүктү ойлошубуз керек. Жанагы 1000ден кою барлар, малы барлар ушулар чыгышы мүмкүн. Андай эмес, кошуна менен мамиле монда болуп калат, анан себестоимость монда болуп калат, эч кандай андай болбойт. Алкыңарды бир аз тыйгыла, Кудайдан корккула. Анткениңер болбойт, жарабайт. Азыр бааны жана көрдүңөр, бизде фарш шашлыктын баасы 25 сом болот. Кыска ойлорубуз 35 сом. Чааларга барсаң 50 сом, 100 сом, 150 сом. Дагы бир ошол роликте көрдүңөр, бааны сары майдын көрө баасын көрдүңөр, 300 сом, 550 сом. Ошол эле мал, ошол эле сүттү берет, ошол эле майды берет. Мына эме дүрбүсү кошо бербейт дегендейчи, бирөө көтөрсө баары кошо көтөрөт. Ушундай өкмөт көзөмөлгө алыш керек, паникага түшүрбөш керек. Бааларын, базар бааларын чоң кылып базардын кире беришине супермаркеттерге илип коюш керек. Ушул баадан ашырсаң штраф деп. Же базарың жабылат. Бул маселени чечип койсо болот. Чыныгы өкмөт ошентип иштеш керек. Анан алар баала, базар баа өзү билет, анан рыночный экономика деген жомокторду токтотуш керек. Эл үчүн кам көрөм деп өкмөт келип бийликке. Демек кам көрүш керек. Каяктагы жомокторду айтпай. Биздин айыл өкмөттөргө, акимдерге, губернаторго, президентке, премьерге кайрылып кетирем. Кыргыз элине чыныгы ата болгула, чыныгы күйгүлө жүрөгөр менен. Базар экономикасы деп мындай эркин таштап койгон болбойт базарды. Базарда азыр 1 киловатт токтун баасы 3,5 сом. Коммерческий баа 2 сом 54, 64 тыйын болсо керек эле. 1 сом кошуп сатып атышат. Мисалга базардан мында кыдырсаңар, кыз келиндер ошол эле апаларыбыз отурат, үшүп печке жактырбайт. Токтун сапаты жок, же жылбайт, телефонун баасы ошол кымбат. Ошол ток маселесин чечиш керек. 2 сом 54, 64 тыйын коммерческий учурда баасы болсо андан көтөрүш керек. Негизи токтун баасы ошол 70 тыйындан, 50 тыйындан ашпаш керек. Экономикабыз күчтүү болсо ток негизи эле бекер болуш керек эле. Ал күнгө да буюрса жетип калабыз, ага да сунуштарым бар. Базарды көзөмөлдөгүлө, токтун баасын тазалыкты карагыла, санитарияны карагыла, баалардын көтөрүлүшүн. Кээ бир парадоксларды карасаңар, мен видео ролигимде ал жерде баалар ошол боюнча 10 жыл мурда баа кандай болсо азыр да ошондой. Инфляция караган жок. Мисалга карагыла, азыр Казакстанда мына 7-ноябрь 1 килограмм майдын баасы 55 сом. 50-60 сом болсун. Келиши менен 1 килограммны 3 сомдон алсын, 60 сом, 50-70 сом болсун. Азыр 1 килограмм майдын баасы 100, 110, 115 ар түрдүү болот. 5 литрден карагыла, оптовый баты 500-530 болот. 100 сомдон. Мына канча эсе баа көтөрүлүп атат. Ушул нерсеге өкмөт көңүл буруш керек сөзсүз. 70 сомдон же 75 сомдон 1 литр майдын баасы ашпаш керек. Демек бизге искусственный дефицит болот экен да. Карантин болсо эле мурдагы талаалар карантинге карап мөмө түшүм бербей калат экен да. Майлуулугун бербей калат экен майдын. Андай болбойт эле. Ошол эле май дүйнө жүзүндө өсүп аткан май. Казакстанда, Россияда, башка өлкөлөрдө. Мурда ошентип эле келаткан. Демек бул жерде искусственный бир жерде чек арада маселе турат да. Бирөө көтөрүп атат. Илгери жана 90-жылда. Мисалга убойн цехтын баасы учурдагы эгерде баасын эсептесек 223 сом, 230 сом. Мейли 250 сом болсун. Үстүнө 50 сом кошсо дагы эттин баасы 300 сомдон ашпаш керек.
Егер де статкомға ішенсек, 220 сом, 218 сом, 200 сом, анда 50 сом қошсақ, 280 сомдан еттің басы ашпаш керекті. Егер де қасапшылар наразы болып, наразышылық ақсасына шығамыз десе, анда іште өлі қойсын анда. Елдің есебінен, елді қинап, мында еттің басын көтерген тұра емес деп ойлаймын да. Анда народный қасапханалар ашылыш керек. Ет сатып тұрған жерлер. Елдік. Өкімет ошол жерді ашып берсін, атайын белгіленген жерлерді. Адамды айлыққа қойсын, убойный цехтерді açsın қайры. Ошол жерге қойсын, 1 килограмм еттің басына пайдасына 50 сом қойсын. Ошол. Атайын арендабыз десе, анда арендасын маселелерін шешіп берсін. Атайын қасапханалар açsın. Аренда төлөбөй турган кылсын же. Түрдүү варианттарды шарттарды түзүп берсе болот элгеч. Ал маселени же чечип коюш оңой эле маселе. Караш керек. Ар бир жердин өзгөчөлүгүнө жараша. Мүмкүн өзүнүн жеридир. Ошол эттин баасын 280 ашырбаш керек. Ар регионда баалар ар түрдүү болуп атат. Мына бизде райондо ушундай болот. Бирөө айтып атат, эмне себептен көтөрдүң десем, өзүм билем, өзүм каалагандай көтөрөм дейт. Андай болбойт да. Өкмөт андай эмне үчүн иштеп атат анда? Мында өкмөттүн эмне кереги бар анда? Антимонопольный службанын эмне кереги бар анда? Ушундай нерсенин өзү мүддөсү. Күнүнө канча миллиондогон акчаны жоготот жырандар, чөнтөгүнөн ашыкча. Малы бар, 1000ден 500дөн кою бар, малы барлар аларга пайда болот, алар жыргап атышат. Өзбекстанга каалагандай сатып атышат, Кыргызстанга дагы. Азыр мынау карантинде эске алып мал базарларды жаратып, бирок ушул мал базарларды кайра иштетсе болот. Болгону тазалык иш-чаралар. Маска менен кирсин, базардын кире беришине турсун, ар тарабына. Маскаларды коюп койсун, бекер таратсын керек болсо. Мына жылына канча деп атат? 876 миллион доллар деп атат. Өкмөт коронавирус учурунда алган. Ал акчага маска заводдорду, перчатка чыгара турган заводдорду, дары чыгара турган заводдорду куруп койсо болот эле. Ошол акчага 800 больница куруп койсо болот эле. Бул маселени уюштуруп коюш оңой эле. Мисалга, базардын ар тарабына өкмөттүн адамдары эмне кылып атат? Ар эшигине проходуна турсун, маскаларды коюп койсун. Мына бекер маска деп. Же арзан баада коюп койсун масканы. Кийип киргиле деп. Кийип кирип малдарын сата берсе, тиричилик токтош керек. Бул коронавируста азыр адамдар кыймыл аракет кылбаса ооруп калат да. Каны коюлар, патологический оору барлар мейли эшикке чыкпай койсун. А калгандар чыгып иш аракетин жасай берсин. Мен да эл менен аралашып жүрөм, эчтеке болгон жокмун. Балдар дагы мына психологический ушул вирус боюнча ооруп калып атышат. Аке мына вирус болуп калып эмне кылайын деп депрессияга түшүп. Депрессиядан чыгарып коесуң. 1,5 саат лекция окуп, эртеси кайра чыгып калат. Жөнөкөй эле анаферон коронавирустун дарысы. Эргоферон. Каңгар коюлса, аспирин шикеле, парастамол шикеле, варфарин колдонгула. Гепарин коопсузураак, атайын врачтын эмеси менен бербесе кыйыныраак. Эң негизи паникага түшпөш керек, коркпош керек. Корко берсең оору жугат. Иммунитеттин деңгээли мисалга мына уксузду алсак, адамдын иммунитеттин деңгээли герци ушундай болсо, иммунитет вирустун деңгээли мындай. Адам корккон мезгилде ошол жанагы иммунитет ылдыга түшүп кетет. Корккондо. Бүт микробторго денеси ачык болуп калат. Бир эле коронавирус эмес, каалаган микроб, бактериялар адамды жеп коет. Ошон үчүн адамдын деңгээли бийик, Кудайга ишеними күчтүү болуш керек. Кудайга ишенбеген адам ар нерседен коркот. Вирустардан, адамзат жараткан нерселерден коркпойт. Ошон үчүн коркпогула кыргыз элим. Демди жүргүлө, иштегиле, тазалык сактагыла, жеңип өтөбүз бул маселени. Бул коронавирус миллион, миллиард жыл мурда эле болуп келген, боло берет, бул жоголбойт. Бул атайын бул дүйнөлүк саясаттын оюнуп, коронавирустан өлүп аткандар, оорулар бар, көрүп атабыз. Инсульт, инфаркт болгондор, сахар оорулар бар, башка оорулар, патологический оору, тяжелый больнойлор өлүп атышат. Иммунитет слабыйлар, бөйрөгүндө пилонефрити барлар, каны өтө коюлар. Анан өтө депрессияга түшүп корккондор, кары жашы дебей. Ошон үчүн коркпогула, демди болгула, коркконго оору жугат. Маска таккыла, колуңар тазалык сактагыла, иштей бергиле. Азыр базарларды жаап, эмелерди жаап, ансайын элди депрессияга түшүрөт.
Бул да туура эмес көрүнүш. Адамдын иш окаты токтош керек, жылы бериш керек ордунда турбай. Болгон элдер өкмөт ушул нерсеге мындай кадимки вируска мамиле жасагандай мамиле жасаш керек да. Канчалык бир нерсени көп ойлой берсең, ошол ишке ашат. Өлүм болуп атат, оору көбөйүп атат деп күндү телевизордон көргөзө берсең, бул оору күчөп көбөйүп кете берет күн сайын. Ошон үчүн коркпой депрессияга түшпөгүлө. Элдик ыкмаларды колдонсоңор болот. Имбирь, жанагы хистолхинди, канды суюлта турган, жылуусуну көп ичкиле, тердегиле, үшөөгүлө, чыйрыкпагыла, арак ичпегиле, сигарет чекпегиле, канды коюлтуучу заттарды колдонбогула, муздак кармабагыла, муздак ичпегиле, тердегиле. Жайында эмне себептен адамдар көп өлдү? Күн ысып турган мезгилде, ысып турган ташка муздак сууну койсоң эмне болот? Таш жарылат. Адамды ысып туруп муздак суу ичкенде эмне болот? Воспаление легких болот. Адамдын ал жерде иммунитети бар, елочковый железа. Тердеп туруп, көкүрөктү денесинен муздак суу куюп атышат. Ысып туруп ошол чыйрыгып калып атышат. Воспаление күчөп кетип атат. Анан бара-бара кан коюлуп, анан кое канды кечине кылбай жүрөк көпкөгө толот. Ошон үчүн ысыкта жылуу суу ичкиле. Суукта кайсы учурда болбосун, ысык сууда зыян болот, муздак сууда зыян болот. Кандын температурасында сууну колдонгон жакшы болот. Салт кылса. Андан өйдө төмөн негизи эле зыян да. Пайгамбарыбыз да бул нерсени айтып кеткен. Ошол сүннөттөргө амал кылса, баары жакшы болот. Ошентип элдин азыр эң негизги учурда майдын маселеси, эттин маселесин чечип коюш керек. Туз да көтөрүлүп кетти. Туз bizde 99% импорт, чет өлкөдөн сатып алабыз. Мына бизде Токтогулда Шамшык калтыбасы бар, мисалы. Ошол жерден туз өндүрсөк болот. Эмнеге чет өлкөдөн сатып алабыз бардыгын? Бизде ошентип чет өлкөлүк бизнесмендер биздин ишканаларыбызды банкрот кылганда анан кийин өздөрүнүн ишканаларын ал жакта башка өлкөлөрдө ачып, анан бизге сата баштаган. Любой бизнесмен өзүнүн товарын сатканга кызыктар. Ошол эле батыштан келип алып, эксперттерге век информация деп, силерде өндүрүш болбойт деп, окуу жайда да ушинтип окутушат бизде. Адамдардын мээсин жанагындай айландырышат да. Билим берүү системасы да ошого ылайык бизде бүт реформалаш керек. Туура эмес. Жалпы эле мейли жалпы билим болсун, бирок целенаправленно болуш керек да. Билимдер. Мисалга, майды кантип чыгарабыз деген окуу жай болуш керек. Этти кантип чыгарабыз, өндүрөбүз. Материалды кантип чыгарабыз, темирди кантип эритебиз. Ошол сак базар коргондогу баалар булар. Так. Эме. Нокат канча? 130, 100 130. Биздики эмес не булар, Машинаңыз канча? 130, 120. Бунуңуз? Буларлар. Бул Өзбекстандыкы? Канчадан дедиңиз? 130 сомго? Местный арзаныраак. Неге андай? Буларды жакшыраак сапат. Растамашка бар булар. Растамашка? Кыймматтеле. Сапаты жагынан бирдей элеби? Сапат жагынан экөө бирдей эле. Бул саат чоңураак иши. Көрүнүп турат чоңураак. Но рибой, Канча? Фасоль, канча? 150 сом. Так, рибой. Бунуңуз канча? Горох. 70. Ладно. Так. Жаңа канча болот? 300 сом? Так. Бул мейздер канча? 150-ден 450. 450 сом. Өрүктөрчү? 150, 200, 100 сом бар. Хорошо. Быйыл көтөрүлбөптүр жа баасы. Так, нандар ошол эле 20 сомдон. Канчадан наныңыз же? 15 сомдон. Перчатки менен кармагыла. Перчатки беребиз. Так. Булуңуз канчадан болот? 300 сом. Так, бул 30 сомдон экен. 30 сом. На винан 20 сом. Картошкаларды карайбыз мынакей. Түрттөр 20дан, кызылча 30дан, картошкалар 100 сомго 4 килограмм. 25тен. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы өзүңүз. Пияздар 20. Күзгү ба? Күзгү ба? Сыга 5 килограмм. 15 сомдон.
Помидор қанша болды? Помидor 80. Бадыраң? Бадырам 150 килограмм. Демеш, перец? Перец 70 А? 70. 70. Пыстың басы қанша? Капуста 20. Так, мына тоғын базары. Тоғын қаншадан болды? 35 сом. 35 килограммы. Қаяқтікі? O'zbekiston. Өзбекстан? Қаншадан болды помидор бадыраң? Помидор бадыран 60-тан 100 сом. Бұл Қырғызстан. Бұл? Да, Қырғызстан? Өзбекстан ба? Бұл бадыраң да Өзбекстан. Шундай болуш керек. Алмалар, құрмалар. Басы. Формасы ашқан. Мына бағалар. Эме 5 литр майлар қанша болды? 540. Оптовый балар ба? Оптовый балар. 540 сом. Жүзімдерің қаншадан? 85. Өзбекстан, а? Тажикстан? Тажикстан. Бұлар қаяқтан келеді? Қытайдан. Жазылып. Медовка. Лимон. Набалар. Қытайдан келіп отады. Қытайдан тосқалдықсыз еле келіп отады? Оптовый балар. Қырқсындан. Бұл жерде балар. Емдер 500. 100 сом, 150 сом болшы килограмм. Коронавирустан кейін көтеріліп кетті. Так, жинақой жайма жерлерді қарасақ. Оның бірінші сорт қанша болды? 1550. Екінші сорт? Высший сорт бар? Қаншадан ал? Қазақстана бітілі? Қырғызстанда жоқ? Қырғызстан жоқ. Bunu maydan bir önü Майыңыз қанша болды? 5 литр. 530. Рахмат. Макарондар. 150 сом. Шашлықтарыңыз қаншадан? Фарштар? 25. Кусковойлар ше? Кусковой жоқ. Қанша? 25 сом. Қанша пайызы ет бұл жерде? Қанша пайыздан? Проценті. Фаршыңызда? Kilosuna 100 gramdan nan. Нан, Кусковойыңыз қанша дедіңіз? Yok. Farş. Эме строительный материалдарға балар өсті өспеді? Но эмелерге, резеткаларға, эмелерге. Же ошондой эле ба? Илгерки боюнча эле? Өзгөргөн жокпу? Өзгөрбөдүбү? Проводалар bir so'm ko'tariladi, lekin tochkalar shunday эле sotyapmiz. Проводага bir Проводага. Ясно. Строй материалдарға балар өзгөргөн жок көп эле. Там эме строительный материалдарға балар көтөрүлбөдүбү? Hozircha yo'q. Көтөрүлгөн жокпу? Илгерки боюнча эле. 5-6 жыл мурдагы баалы. 5-6 yil emas. O'tgan yil yumnoqning baho. 2 жыл мурда. Мисалга, эме включателиңиз канча? 50 сом. 50 сом. O'tgan yil. Илгерде эле ошондой болчу. O'tgan yil 50 сом. 10 жыл мурда деле ошондой эле. 50 сом. Мыктын килограмм канча болду? 65. 65. О, канчадан? Тамсыңыз канчадан? Hozir aka 30 so'm yeyman. 30 сом 20 сом. Шалгам. Эменен сары майдын килограмм канча болду? 350. Эмечи сүзмөнүкү? 70 сом. Так, балдардыкы? Baldan kilogram 250'de. 250. Бул оптовый балар. Куруттар канчадан болду? Баларда өзгөрүү байкалдыбы, байкалбадыбы? А? Көтөрүлдүбү, көтөрүлбөдүбү? Bağlar götürüldü. Көтөрүлдүбү? Эмне себептен көтөрүлөт? Негизи быйыл товар аз да. Товар аз. Bizde bal kança boluptu. Былтыр бал арзан болгон а өтө? Сары майлар канчадан болду? 300? Бир жерде 350 дейт го. Сеники эмнеге 300ден?
300'den. Aha. Emeç, baldarın kançadan boldu? Ballar 300. Ene baldın kilogram kança oldu? Kilogramı 300 so. Emeç, sarımayça? Sarmaydır 300. 300 ha? Kilogram 350 so. Kilogram 350 som. Kurutlar. Süt kança oldu tasıl? 25-30. Kançadan buldu? Yumurta kançadan buldu? Üy yumurtası. 10 som, üy yumurtası şey. 15 som. Yumurtanız var sizde? Yok mu? Gece yumurtanız var sizin? Yok mu? Yok mu? Tak, mala moy işlerde. Valla sirelden paraşoktan bası kança oldu? Misalga tayt. Tayt? 3 kilogramı. 270 som, 290 som. 290 somlu var yine. Bularda özgörlüğü жоқ bağlar, ilgerki oyuncu. Samınların kaçın? Jetski mi? Atısın. İlgerkiler bağ, özgörüş yok da. Ben gündeli alım. Kaçadan jet verşiliriz? Jetson. 5 som bolç. Samsınız şey? Olsun. Kaçadan? 250'den. Kaçtı? Sokuluk. Sokuluk. Kızıl radani. Хорошо. Ece, переловкаңыз қаншадан? 50 сом. Чечевицаңыз қанша? 60 сом. Фасоліңіз ше? Фасоліңіз қаншадан? Жоңғыз, фасоліңіз қаншадан? 120. Гүріш ше, гүріш? Распродажа öyle. Спортивкалар қаншадан? 350 сом. Bularda bağlarda özgörüş bolsa gerek, ilgerkiler bağ. Özgürüş bo'lyapti. Qancha? Ko'pmi? Qancha foizi? 100 som, 100 som ba'zi saqlanadi. Arzonmi? Qimmat. O'zbekistonmi? O'zbekiston emas, onalar qarasida o'zi tikiladi onalar. Bularmi? Qanchadan buningіз? 900. 900. O'zbekistonniki qancha bular? O'zbekiston puli. O'zbekiston bilan razница, O'zbekiston qimmatroq bo'ldi qanday? O'zbekistonda tikilish chiroyli chiqadi. O'shaning uchun qimmatroq. Ularda nima ko'p bo'lar ekan, vibr ko'p ekan. Turkiya sammesini olib chiqaryapti. Bo'ldi. Tak. Tuzun basın bilen de yapsam qancha oldu tuzun bası? Qancha bo'ldi? 160 son diye. Blog ha? Bugün Штугына qancha bo'lib qoladi? Şu götür 8 ton. 8 dana. A cho'ng berki mayda tuzlarchi? Mayda tuzlar 380 son bu. Bu shtugi qancha bo'lib qoldi? 19. Optovoy bolalar bular. Optovoy bolalar. Rahmat. Eksimli oldu. Ko'tarilib ketdi? 120 son bu. Bo'ldi. Aralashmani aniqlagani yaxshi da. Mana bozor qurganda uni budaylar. Birinchi sort qancha oldu? 1450, ikinci sort-chi? 950. 950. Выше sort? 29. 1900. Bitti Qozog'istonda, ha? Kaç kanalda görerdik bunu? Buni Sevmem. qanchadan bo'ladi? Sizniki? 18. Shaqshag'i-mi? O'zi qancha? O'zi qancha? 18 bu. 18 bu 22. Guruchun qancha oldu? Giriş 60. Qaysi sort bu? Alanga. Boshqacharoq. Qancha deding? 65 ga?